Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 26 сентябрь 2023 жыл мен сіздерге Ақ Орда қонышынан бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сатылуучу үйгө баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Акунбаев жана Тагай би көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден Тагай би менен сиздер бир 3 көчө өйдө чыксаңыздар, Кыдыр Аке көчөсү жайгашкан. Ошол көчөдөн оң тарапка буруласыздар. Кыдыр Аке көчөсү 43 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден автобус маршруткалар менен сиздер шаардын көптөгөн эле бурчуна бара аласыздар. Түз түшсөңүздөр Гагарин көчөсү, бул жагынан дагы бир аз чыгышка жүрсөңүздөр Барпалыкулов көчөсү болуп калат. Так, дагы эмне маалымат? Эми калган маалыматты үйгө жетип сиздерге бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Ак Ордо Кыдыр Аке көчөсүндө жайгашкан. Мынакей туугандар, эң эле чыгыш чек ара бул жерден башталат. Так дареги туугандар Кыдыр Аке 43 үй болуп калат. Чыгыш чек ара мынакей бул жерден башталат. Батыш чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Көчө тараптан изгород, мындай балатылар, көрүп тургуңуздардай дарбаза баары орнотулган. Жана ошондой эле мынакей көчө тынчтейт. Мына кошуналар деле жакшы. Генен экен көчөсү. Природный газ, центральный канализация, электр энергиясы бар. Жана кечинде жарык, прожекторлор көчөлөргө орнотулуп туугандар. И балдарыңыздар мектепке түз эле чыксаңыздар Тагай би көчөсү, оң тарапка карай жүрсөңүздөр бул жерде 102 мектеп, жаңы салынган, былтыркы жылы ишке берилди окшойт менин оюмча. Бир аз ылдыйраак жүрсөңүздөр Гагарин Тагай би кесилишинде дагы бир чоң мектеп жакын жерде болуп калат. Садиктер бар экен туугандар. И андан ары дагы эмне маалыматы? Жердин аянты 5 соток, 20га 25 экен узун туурасы участоктун туугандар. Андан ары кирип эми калган маалыматтарды сиздерге бир чекеден берип баштайм. Бул жакта калиткамен киребиз. Бул жерден стяжка куюлуп башталган. Так, бул мынакей короосу туугандар. Үйүбүздүн алды тарабы стяжка болгон, кенен 4 машина баткыдай көрүнөт. И өйдө тарабы поликарбонат менен болгон навес, мынакей жакшы сапаттуу темирлер менен жасаганбыз дейт. Жана төрүндө узун туурасы 13-ге 12 болгон чоң үйүбүз. Стенасы кирпич, сейсмопояс колонналар куюлган. Тышкы тарабы утеплять этилген, тышкы тарабынан мынакей туугандар көрүп турсаңыздар ремонт кылыныптыр. Так, анан үйдүн участогунун чыгыш тарабында дагы бир мондай навес. Негизи боюнча бул жагына дагы кухня салынуу пландары бар экен, очокана, хозпостройкалар. Төрүндө деле мынакей бул жактар деле бош жери, кааласаңыздар алган адам зеленый зона кыласыздарбы, бактар туялар эгесиздерби, мынакей ушундай бош жери бар. Бул үйүбүздүн чыгыш түштүк тарабынан көрүнүшү. Үйдүн узун туурасы 13-ге 12. Анан могу чыгыш тарабынан дагы бир өзүнчө эшик орнотулуптур. Ал жактан кухняга кире аласыздар, бул жак менен кирсеңиздер болот, бул жак менен кирсеңиздер болот. Бул жак очокана дагы кухня салганда, кухняга оңой кирип чыкканга дагы бир эшик бул жактан орнотулган. Көрүп тургансыздардай панорамный виддеги бийик терезелер, темирден болгон решеткалар туугандар. Так, крышаны деле сапаттуу материал менен жапканбыз дейт. Мынакей алды тарабы гүлдөр. И андан ары бул жагы деле мынакей терезенин өйдө тараптары мондай навес кылынган, күзөтүү камералар орнотулуптур. Тротуар мынакей бул жагы. И отоплениянын котелу мынакей бул бөлмөдө жайгашкан туугандар. Бул жакта жайгашкан. Газовый котел, көмүр менен жылыткан котел жана электр энергиясы менен жылыткан тен үйдү жылытат. Үчөөсү тең бар экен. Бул мына үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Көрүп турсаңыздар темирден болгон эшик орнотулган туугандар. Тепкичтер мынакей. Так, эми сиздерге кирип үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, документтер боюнча айтсак, техпаспорт, кызыл китеп баары бар. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп беребиз дейт үй ээси. Мынакей туугандар, бул үйүбүздүн кире бериши прихожкасы. Көрүп тургансыздардай ремонт. И стройный мебелдин баары калат экен. Мисалы, бул мебель туугандар, кухонный мебелдер жана башка стройный мебелдер калат. Кондиционер баары калат экен. И коридор деле кенен, үйүбүз деле өзү чоң, 13-ге 12 болгон үй жана мынакей бөлмөлөрү дагы коридорлордо баары кенен болгон үй экен. Оң тарапта мынакей бул жагы кухня, кухонный мебелдер, раковина суу чыгарылган, көрүп тургансыздардай ремонт. И түштүк тарабы
мындай эркер тиви деп коет беле, ушундай болгон. Панорамный бийик терезелер, темирден болгон решеткалар туугандар, мынакей кондиционер, баары бар экен. Полдор ламинат. Мынакей. И анан бул эшик аркылуу сиздер сырткы тарапка экинчи кирип чыкканга эшик менен да чыгып кире аласыздар. Жана айткандай, бул тараптан үй ээси дагы летний кухня жана башка ушундай хозпостройка салуу пландары бар экен. Ошолорго кирип чыкканга ыңгайлуу болсун деп өзүнчө бул жактан дагы эшик калтырылган. Андан ары бул жерде коридор, бул жактан дагы калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тараптан бир жекеден көргөзүп баштайын. Бул жерде мынакей санузел, душ, ажаткана и мондай даратан алганга ылайыкташтылыкта мондай эмелер орнотулуптур. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Күзгүлөрү мынакей туугандар. Сушилка баары бар экен. Андан ары бул жакта бир балдар бөлмөсү, мынакей көрүп турсаңыздар, ремонт. Чыгыш тараптан терезе, темирден болгон решеткалар, отоплениянын батареялары туугандар, мынакей. И андан ары бул жагында дагы бир бөлмө. Бул бөлмө спальня бөлмө экен. Түндүк тараптан терезе орнотулган. Мынакей. Көрүп турсаңыздар, ремонт. И бул жакта дагы бир бөлмө. Окей. Батыш тарабынан терезе. Потолок гипсокартон, дубалдар кырпаса ремонт, полдор ламинат и строгий мебелдер калат туугандар. Так. Бул жакта кладовка. И киргенде эле сол тараптан да бул жерде зал жайгашкан. Кондиционер, түштүк тарабынан, батыш тарабынан чоң панорамный терезелер, полдор ламинат туугандар. Бийиктиги дагы туугандар 3 метр экен. Потолокко чейин болгон бийиктик, бийик салынган үй. Так, эми короосуна чыгып калган маалыматтарды да сиздерге бир чекеден берейин. Мен кара сатылуучунун короосундан туугандар. Эми андан ары дагы эмне маалыматы? Ал тарабында кош неме болгон аралык мондай бийик забор жана аралык бар. И отоплениянын котелдору жайгашкан бөлмө. Бул жагы мынакей үйдүн чыгыш тарабы. Жана видеонун жашында айткандай, могу жагы навес очокана, и бул жана дагы кухня, ушундай салуу планы болгон экен. Так. Бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Ал жагы мына стяжка болгон туугандар. Эң эле түндүк жер. Бул заборго чейин забор менен болгон үй менен ортодо аралык 1,5 метрдей аралык бар экен туугандар. Так, бул үйдүн баасы $125 000 сураттыр ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси деп жазылып турат. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.